Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Бір мындай жақшы хикаяны оқыдым, аны айтып берейін. Бір атаның ұлы болыптыр. Ал ата ұлына тақай айтып жүрген. Дос таңдағанда аябай етият бол, балам, дос таңдағанда етият болу көр деп. Бала осы атасының ал насатын оғып чоңайот. Көйле насаттарды айтат, бірақ ошол насатты эмнегедир көбүрөөк айтат. Өй балам, көрінгенді досты өрбе, дос таңдағанда етият болу көр, достон абайлай көр, достон етият болу көр деп ушул достон абайла деген ушул насатты көп айтат экен да. Анан кийин куюма кулак болуп бүтүп, достон абайлашым керек экен деген ушундай нерсени жадыбалда жаттап бүтөт экен. Анан бала бой жетет, чоңойот. Бирок чоңойсо деле, бой жетсе деле атасы баягысын койбойт. Балам, достон этият бол, дос тандаганда өтө этият бол, достон абайла деп баягы бала кездеги, кичинекей кездеги айткан сөзүн айта бер. Анан баягы чоңоюп калган баласы айтат экен: ата, эми бала чакта айтчу элеңиз, аны жакшы уктум. Азыр болсо эми мында бир чоңоюп, өзүм деле аркы беркени таразалап калдым. Кеч келе ушуну айтып бересиз. Эми түшүндүм. Достон этият болушум керек экен. Досту абайлап тандашым керек экен. Мен түшүндүм аны. Кайра айдасыз. Десе атасы: эми кайра айткан менен бул өтө маанилүү. Азыр мына кичинекей кезиңде көрүнгөн менен дос болуп, бала кезде билинбейт. Чоңойгондо аябай этият бол балам. Десе баласы: этият болгуда эмне? Менин досторумдун баары өтө бир ишеничтүү достор. Өтө ишеничтүү. Кимиси менен болсо дагы, мисалы үчүн, эксперимент кыласызбы, сынап көрөсүзбү? Мен дегенде жаным бере турган досторум бар дейт экен. Ошондойбу дейт ата. Ошондой ата дейт. Кааласаңыз текшерип көрөлү. Текшерсе текшерели. Сен анда мындай кыл улум. Сен кородон бир жакшы бир семиз койду алып кел берек. Баласы атасынын айтканын кылып, корого барып, семиз бир койду тандап алып келет. Сой дейт. Бычакты берет да, анан балага койду сойдурат. Эми жиликте дейт. Жиликте бүткөндөн кийин эми мунун баарын мынау капка сал дейт. Капка салат, бүт бары кан, баягы койду өзүнө сойдуруп, өзүн жиликтетип, анан капка салдырып дегендей, бүт баардыгын ошентип туруп, анан атасы ушул кан пан боюнча бычагыңды кармадагы таштабай, капты дагы артыңгындагы эң ишенген досуңдун үйүнө барасың дагы такылдатып, ичкери киргизе көр досум, бир иш болуп калды деп айтасың. Макул деп анан кийин капты көтөрүп алып, кийими бүт кан, колунда бычак, эң ишенимдүү досунун үйүнө барып такылдатып, караңгыда такылдатып, эшикти ачса жана досу көрүп: эмне болду дейт. Ушундай бир иш болуп калды эми. Киргенде айтам: ашчы, мен могул мүшөгүм менен кошо үйүңө киргиз. Ушундай бир иш болуп калды десе: бар жогол, көзүмө көрүнбөй жогол дейт. Ай досум, экөөбүз дос элек го, мен эң жакын досум элем го, киргизчи десе, таптакыр көнбөй атыгүл капсаба менен ары итерип туруп, анан кийин эшикти тарс жаап алат. Ай досум, эң бир жакын досум элем го, ачсаң боло эшик, мен түшүндүрөйүн десе: кеткин бул жерде, үнүңдү укпайын, тез жогол бул жерде дейт. Анан кийин дагы бир досунукуна барып көрөйүнчү деп, дагы бир досунукуна барып, эшигин такылдатып, анан кийин: досум, бул мен баланчамын, эшикти ача көр досум деп өтүнүч менен, жалыныч менен баягынтып айтса, эшикти акырын кыңгайтып: сен бул же түтүндө эмне кылып жүрөсүң? Ай ушундай болуп калды. Эшигин ачпай туруп, кичине кыйгаштатып туруп, ачпай туруп, анан бар жогол, мен үймөн алыс бол деп ушундай сөзүн айтат. Бала түңүлүп, орусча айтканда депрессия болуп, мен досторман, эң жакын, жакшы көргөн досторман, мындайды күткөн жок элем деп көңүлү чөгүп, баягы кабын көтөрүп алып үйүнө келет. Үйүнө келсе, атасы күтүп отурган болот. Эмне болду балам? Эң жакын досторуңа барып келдиңби? Бир сынап көрдүңбү десе, баласы болгон ишти болгондой айтат: мен ушуларды эң жакын досум деп жүрөт элем, досторум деп жүрөт элем. Көрсө ушундай экен ата. Биринчи досума барсам, момундай иш болду. Экинчи досума барсам, ал дагы ошондой кылып мени, мындайча айтканда, көрөйүн деген көзү жок, мага ушундай мамиле кылышты. Болбосо эң жакын деген досторум эле дейт. Анда атасы: эми сен менин баланча деген досум бар. Барасың дагы кудум ушундай кылып туруп, ушул кийимдериңди чечпестен кампан боюнча эле барасың дагы, куду ушул сенин досторуңа эмнени айтсаң, так ошентип айтасың деп жөнөтөт. Анан кийин айткан дареги боюнча барат, эшикти такылдатат. Такылдатса, бир киши чыгып: баягы баланы кимсиң? Эмне үчүн бул же түтүндө жүрөсүң? Эмнеге менин үйүмдү такылдатып атасың дебей туруп эле: кир айланайын балам деп анан киргизип: айтпа, түшүндүм деп туруп анан кир, могул жерге душка жуун, сууга жуунтуп, таптаза кылып, кийимдерди берип, тиги кийимдерин өрттөп, чайын берип дегенде, ысык чайын берип,
лимон кошуп, анан кийин жүр эми могул кабыңды ал дагы муну ачпа деп анан алма багы бар экен, ошо бир алма бактын бир дарактын түбүндө каз эми ушул жерде деп анан каздырып көмдүрүп, эч кимге оозуңдан чыкпасын, мага эчтеке деп айтпа, мен эчтекени көргөн жокмун, болду балам деп ошентип дым кылып, анан биздин үйгө жатып аласың дагы жакшы уйкуну кандырып туруп, эртеси үйүңө барасың дейт. Айткандай эле анан кийин ошол түндү өткөрүп, кенен кесири уктап, кенен кесири туруп, түгүл ысык чайдан дагы ичип, ошентип аябай ыраазы болуп, анан кийин коштошуп үйүнө келет. Үйүнө келсе атасы: балам, кандай иштер? Эмне болду? Бардыңбы? Кирдиңби? Эмне деди? Дейт. Баласы болгон ишти болгондо айтып берет. Бардым, мени суроо этпей эле кир деп туруп анан үйгө алып кирип, таза жуунтуп, чайын берип, канжалаган капты болсо үйүнүн аркы коросундагы бактардын арасына бир дарактын түбүнө, алма дарагынын түбүнө көмдүрүп, ошентип анан жакшылап уктаган, анан эртең менен кетесиң деп ушундай кылды. Ушундай дагы бир адамдар болот экен. Сиздин досуңуз чыныгы дос экен. Анан атасы угуп туруп: балам, сен али маселенин мындай толук аягына чыга элексиң. Сен эртең мына жума күнү мечитке барасың дагы. Ошол мечиттин ичинде олтурган адамдардын катарында олтуруп, анан жанагы менин досум деген ал өзү имам. Ошол жерде адамдарга сүйлөйт, хутба айтат, насаат айтат, диний тарбиялык сөздөрдү айтат. Ошол айтып атканда туруп алып, анын аябай кыжырына тийген бир сөздөрдү айткан. Бул адам ушундай бир калп айтат, бул адам калпычы, жалган айтат, өзү деле мындай бир жакшы тарбиядагы адам эмес, мунун айтканын укпагыла деп ушинтип кыжырына тиер дейт. Макул деп анан кийин ошол жума күнү жакшылап дааратты алып мечитке барат. Мечитте барса чындап эле жанагы киши алды жакта хутба айтып, диний насаат сөздөрдү айтып аткан болот. Ошондо тура калып туруп эле: ой, эл журт, бул аябай начар киши. Бул деген аябай акмакчылык иштерди көп кылган киши. Бул дегизи өзү мындай бир таза адам эмес. Анан кийин ушинтип силерге насаат айтканга, мынтип хутба айтканга бир мындай бир акысы жок дейт. Анда тиги кишинин каары келеби, ачуусу келеби деп элдин баары аны карап калат. Ошондо тиги киши жылмайып туруп: ой, бурадар, сен атаңа айтып кой. Сен эмне деп мени жамандаба, эмне деп ачуума тийбе, мазак сөздөр менен мазактаба. Мен баягы короонун аркы четиндеги дарактын түбүнө көмүлгөн нерсени баары бир эч кимге айтпайм. Атаңа ушинтип саламдубай айтып кой. Сак саламатта жүрсүн. Макулбу улум дептир. Анысыңары бул икаянын мааниси достук деген бул шайкелең, жеңил желпи, бир убактылуу байлык үчүн, кызмат үчүн, убактылуу бир пайда үчүн дос болгон мисалдар. Ал достчулук эмес. Достчулук деген канчалык бир сыноолор келсе дагы, досту бир сатпаган, кыйын учурларда, ушундай бир каның кайнап турган учурларда дагы достукту бийик сактап калуунун үлгүсү мына ушул деген бир ибарат келет да. Бул икаядан дагы мен өзүмө ушундай бир ибарат алдым. Анан мен ушундай бир өзүмчө бир жакшы ибарат алгандан кийин сөзсүз түрдө муну элге айтып койсом туура болот го. Албетте муну көпчүлүгүңөр билсеңер керек, бирок билбегендер да бар. Балким ушул нерсени кимдир бирөөлөр билбей чыгаар деп айта жүрсөк дагы мындай жакшы болот экен да. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар дайым Кудай колдосун силерди. Бар болуңуздар.